Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул жашоодо биз билбеген сырлар аябай көп. Бир караганда эч кандай сыры көрүнбөгөн менен, табият сыры ары татаал, ары жөнөкөй, ары терең. Мына ошондой сырлары менен жаратылган жандыктардын бири кадимки эле мыймыт. Мыймытты сиз билбеген чыгарсыз. Анда кулак төшөп угуп туруңуз. Асманды сур булут чулгап, жамгыр жаап турган убакта кичинекей мыймыт боп-боз болуп көзгө комсоо. Жылт көрүнүп, кайра дароо коюу балга кирип кетет. Бирок күн ачылып, анын шооласы дарактын жалбырагына түшкөндө, боз мыймыт да шоолага айланып кеткенсийт. Коюу жалбырактын арасына жашынып, сайрай баштайт. Бул кадимки эле тыпылдак мыймыт. Дарактын жыш бутагында жылтылдаган жашыл чымчык өйдөлөп жүгүрүп, ар бир жалбырактын арасына жашынып сайрайт. Астын карап, тумшугун тийгизип сайрайт. Фыйт-фыйт-фют, фыйт-фыйт-фют. Аягында үнү жетпей калгандай, фют-фют деп назик созуп бүтүрөт. Кымышы өлкөлөрүндө мыймыттын 15 түрү жашайт. Алар көптөгөн зыяндуу курт кумурскаларды жеп зор пайда келтирет. Анын салмагы жаш бала мыймыттын салмагы 5, эне мыймыттын салмагы 12 грамм болгону менен өтө таң калыштуу. Алар бир күндө өзүнүн салмагынан чоң 17 грамм тамак жейт. Көрдүңүздөрбү? 5-12 грамм болгону менен мыймыттын салмагы бир күндө 17 грамм тамак жейт. Саламатта калыңыздар.